Бул жерде бул долбоор эң туура долбоор. Колдойм, түшүнгөн адам катарында, адис катары десем жаңылышпайм. Себеби бул долбоор баягы өзүңүзгө маалым болгондой Кыргызстан Союзунан Ош шаарына жылуулук камсыздоо ишканасы 2011-жылы ушундай болуп өзгөрүп долбоор менен берилген. Бүгүнкү күндө жыйынтыгы аябай жакшы. Ошол учурда абоненттердин саны 5000'ди түзгөн болсо, бүгүнкү күндө 17.000 абонентти түзүп отурат да. Себеби баягы шаар өзүнө алгандан кийин ага мындай көз салуусу, камкордугу зор болот. Мен бул жерде тактоо иретинде гана сизге мындай суроо берейин дедим эле. Өзүңүз билгендей, мына жылуулук электр борборун өткөзүп атасыздар да ошто. Ал жер болгону жылуулук берет. Ошодо баягы адистерди сактап калыш үчүн баяналары сакталабы же сакталбайбы, же кандай болот? Азыр сиз билесиз, биз энергетика системасында силерден да көп маселелер, силерге да каттар келген биздин кесипкөйлөрдүн атынан. 1-майдан баштап айлык маянасын ТЭЦтерде 15%, РЭСтерде 10%ке көтөргөнбүз. Эми мындан ары жана айтып атпайм, эгерде мындай да эмне себептен айлык маянасы ошол көтөрүлбөй кетет, анткени бүгүнкү күндө ошол мекеме сиз өзүңүз иштегенсиз билесиз, убуткага иштеп атса, каяктан айлык маянасын караганга мүмкүнчүлүк жок. Эгерде жана мен айтып аткандай 3 жылдын ичинде себестоимостуна чыксак, естественно, жылга караганга мүмкүнчүлүк болот. Ошол Талайбек Ымкеевич, мен айтайын дегенимде, ошол тарифти баары түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Себеби менин маалыматым бар, бүгүнкү күндө Гартек чыгарып берди. Туурабы? Ошол бүгүнкү күндө бирок мына бул 80 квадраттан жогоркулары өздүк нартта төлөйт тарифти. 1 гигакалория канча турат? Анын ичиндеги себестоимост менен да ушуну дагы айтыш керек да, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Болбосо эртең көйгөйлөр чыгат да. Андан сырткары мен мындай сунуш берейин дедим эле да. Сизгечи бизде өзүңүз билесиз, жылуулук камсыздоо ишканасы жогоруда айткандай. Ошол көмүр отунда 90 отказан бар да. Анан бул жерде көп кабаттуу үйлөр бар. Мен кече балдарга ушу сурандым эле да, адистер, эсептеп көрбөйсүңөрбү депчи. Электр энергия эгер мындай эчтеки болбосо канча кетет десек, ошол жерде алды да, мындай Кулатов деген кичи шаарчасы бар эле. 5 үйдүн тургундары айына 1.424.000 киловатт электр энергиясын коротот экен. Эгер эч жылуулуксуз болбосо өздөрүнүн баягы иштетсе да, ар кандай баягы жылуутуучу приборлор мененчи. Эгер ошого кеф 2500 биз отказан орнотсок, 50%ке чейин баягындай эконом кылат экенбиз да электр энергиясын. Сиз ушуну бир адистерге тапшырма бересизби же ушундай кылсаңыз, мен айтайын дегеним, мындай альтернатив автономго өткөзсө көп кабаттуу үйлөрчү. Алар каалайсызбы, каалабайсызбы, бул жашоочулар иштете берет электр энергиясын. Эгер ошол көп кабаттуу үйлөргө биз автономдуу түрдө котелдорду койсок, 50%га чейин экономдой алат экенбиз да. Мүмкүн бир карап ушуну көрбөйсүзбү? Менин сунушум бул. Негизинен долбоор туура. Чоң рахмат.